Өмүрбек Текебаев кайра депутаттык мандатынан ажыратылышы мүмкүн. Бишкек шаардык административдик соту Өмүрбек Текебаевди Жогорку кеңештин депутаты мандатынан ажыратуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Буга чейин активист Темирлан Ормуков Текебаев мыйзамсыз түрдө мандатын кайтарып алганын айтып, сотко кайрылган. Бүгүн административдик сот Ормуковдун өтүнүчүн канааттандырганы белгиленди. Жогорку соттон бул чечим тууралуу кенен маалымат эртең берилерин билдиришти. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси боюнча соттолгондон улам ажыраган мандатын кайтарып алуу боюнча арызын берген. Буга ага карата чыккан өкүм жокко чыгарылып, ишти кайра башынан кароого жөнөтүлгөнү негиз болгон. Булак Спутник KG. Президент болом деген талапкерлердин саны 48ге түштү. Кимдер четтеди? Учурда президенттик кызматка 48 адам талапкерлигин коюуда. Буга чейин 15 жаран жарышка катышуудан баш тарткан. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Эске салсак, шайлоого катышууга жалпы жонунан 65 киши арыз берген. Бирок талапкерликти көрсөтүү процесси аяктаганга чейин эле 2 жаран арызын чакыртып алган. Натыйжада 63 талапкер калган. Эми алардын дагы 15и жарыштан четтеди. Төмөндө алардын аты жөнү жана себептери келтирилди. Соттуулугу жоюла электер. Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Нурлан Мотуев кыргыз тилинен тест тапшырганы боюнча кыргыз тесттин сертификатын бербегендер. Анар Зарипова, Анаркүл Араева, Тынчтык Акжолтоев, Юлия Лилиянталь, Чыңгыз Капаров, Жээнбек Искендеров, Елена Клипачева, Султан Аджиматов, Куттумиден Базаркулов дагы 3 арызын чакыртып алган. Карагач Исмаилова, Орозобек Мадинов, Марат Кайыпов. Булак Спутник KG. Таксисти мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Милиция 4-чү шектүүнү кармады. Сокулукта таксисти мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелип издөө жарыяланган 25 жаштагы РД кармалды. Бул тууралуу ИИМден кабарлашты. Маалыматка караганда, шектүү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турат. Ал 20 ноябрда колго түшкөн. Эске сала кетсек, 2020 жылдын 12 мартында Сокулук районуна караштуу Белек айылында такси кызматында иштеген 22 жаштагы Жакшылык Асановдун сөөгү табылган. Кылмышкерлер аны мууздап мыкаачылык менен өлтүрүшкөн. Кылмышка шектелип 21, 24 жана 31 жаштагы жарандар колго түшкөн. Кылмышкерлер 2020 жылдын 10 мартында саат 23:00 чамасында Бишкектеги Киев жана Бешеналиева көчөлөрүнүн кесилишинен такси кармашкан. Алар айдоочудан Сокулук районуна жеткирип коюуну суранышкан. Түнкү саат 2:30 чамасында кылмышкерлер эл жок жерден таксисти бычактап салышкан. Анын сөөгүн ошол жака бекитип, унаасын шаарды көздөй айдап кетишкен деп айтылат маалыматта. Булак Спутник KG.